Бизде калың деген түшүнүк бар. Адаттагыдай көбүнчө смолдекелерибиз калың менен махырды эки башка түшүнүк катары карашат. Бул туура эмес. Махыр деген калың, калың деген махыр. Анткени элибиздин кылган жоругун шариаттын мыйзамдарына тууралап түшүнүү биздин милдетибиз албетте. Ошондуктан мен айтам бул маселе бар. Бирок адатта калың деген же махыр деген сөз арабчасы бул кыздын өзүнүн акысы экендигин билиш керек. Мен ойлойм кыргыз элинде бул салт туура жолго коюлган. Анткени ошол калыңга кадимкидей сеп даярдап берип, ошол калыңдын эсебинен кете турган сеп деп айтсак түшүнсөк болот. Бул сеп өзүнүн кыздын жеке менчик мүлкү, аны эч кандай кайненеси, кайынжурту же күйөөсү аны иштеткен укугу жок. Эгер кыз мага септин кереги жок, күйөө баладай турат, септин кереги жок. Ошо махырды, калыңды менин аялым толуктум каалаганда иштетсин. Кыз айтып атат, мен калыңдын кереги жок, акчаны өзүм банкка салам. Укугу бар, толук түрдө укугу бар. Сеп милдеттүү эмес, калың милдеттүү, важип. Ошол махыр маселесин эл түшүнө баштадыбы бизде? Аздыр көптүр, бирок ошол шарият каалагандай таризде эмес. Араб өлкөлөрүндө эң арзан махыр канча? Эң арзан махырды араб өлкөлөрүндө шариятты карманган адамдардын өзүндө 10 дирхамга чейин гана айтылат. Бул азыркы учурдагы 5000 сом тегерегинде, бирок ал өтө сейрек кетишкен көрүнүш болуп калды. Ал эми махырдын көптүгү бул өтө көп деп айтсак туура болот. Балким эгерде аял ажырашып кеткен күндө дагы эч нерсеге муктаж болбостон өзүнүн жашоосун камсыз кыла турган ошол бир мүлктү сураган учурлар көп кездешет. Катардагы бир интеллигент арабтын кызы канча махыр сурайт? Биле албайм. Аралашкан жокмун, анткени ошону биле албайм. Бул уруудан урууга байланыштуу, анткени бардык интеллигенттер эле биз сыяктуу бирдей эмес. Бизде жанагы уруучулдук мамиле, тектүү мамиле деген жок болуп кетпеди. Ал эми араб дүйнөсүндө интеллигенттердин бардыгы бирдей даражада болгону менен, бирок алардын уруусуна жараша, жанагыдай бир жашаган жерине жараша дагы бөлүнүп кетиш ыктымалы бар. Мен Эмиратта уруулардын кайсы бир уруунун кыздары $30,000 чейин махыр сурайт деген уккам. Ошо чын болушу мүмкүн? Ал чын болушу мүмкүн. Мен Мекке шаарында $1 миллион чейин махыр алган ошол биздин бир досторубуздун карындаштарын билебиз. $1 миллионго чейин. $1 миллион чейин. Биздин кыздардын эң кымбат махыры канча болду сиздин практикаңызда? Мен махыр маселесин аралашкан жерим жок, анткени ошол нике кыйганга чейин уккан боюнча билбедим, бирок мен өзүмдүн кыздарым турмушка бергенде ошол эң аз махыр менен гана бергенге аракет кылдым. Канча алдыңыз, сыр болбосо? Биз кызыңыз балдызыбыз, кызыбыздай болуп калган бергенибизде 5000 сом өлчөмүндө махыр алдык. Кыз ошого ыраазы болду? Ыраазы болду. Эң аз махыр канча болушу мүмкүн? 5000 сом. Бүгүнкү күндө. Эң аз. Анткени 5000 сом деген сөз бул жанагы шариятта 5000 сом уурдаса кол кесилет деген чек менен чектеле турган маселе. Бүгүнкү күндө. Жылмайып койсо да махырга өтөт дегеничи? Жок, ал туура эмес, анткени базарга апарып сатса болуш керек. Ал эми пайгамбардын убагында шакек болсо же болбосо жылмайуу же жаттаган Куран башка деген сөздөр бар да, булардын бардыгы ошол пайгамбарыбыздын өзүнө хас, өзгөчө таандык болуп эсептелет да. Ханафи мазхаб боюнча жок эле дегенде мүлк деп эсептелген. Шариятта уурдаса кол кесе турган мүлк болуш шарт деп белгиленет.